Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум. Кайрадан силер менен сабат ачуу сабагында эфир аркылуу көрүшүп жаткандыгыма кубанычтамын. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз күзгү токойго саякатка барабыз. Ал эми токойго биз эмне менен баралы балдар? Келгиле, паровозго түшпөйлүбү, Анда эмесе кеттик. Балдар, паровоздун үнү кандай чыкчу эле? Кана туурап силер дагы паровозго отурганды элестеткилечи өзүңөрдү. Кана паровоздун үнүн угабыз. Уктукпу балдар? Ооба. Чух дейт экен балдар паровоз. Андан ары биз саякатыбызды улантабыз. Токойго жеттик. Элестетип атасыңарбы балдар? Токойду аралап эмнеге жолуктук биринчи? Туура айтасыңар. Кирпиге жолуктук. Анда эмесе келгиле, кирпинин үнүн тыңшап көрөлүчү. Ал кандай үн чыгарат? Азаматсыңар. Пуф дейт экен балдар. Силер да туурап көргүлөчү бул үндү. Ооба. Андан ары биз сапарыбызды улап эмнеге жолугабыз балдар? Эмнени көрдүңөр? Азаматсыңар силер арыларды көрдүңөр, А эмнени угасыңар балдар токойдон? Арынын үндөрүн, жаныбарлардын үндөрүн угасыңар, Анда келгиле, арынын үнүн тыңшап көрөбүз. Ал кандай үн чыгарат? Ооба, зыз деген үн чыгарат экен балдар. Азаматсыңар. Андан ары биз арылардын учуп жүргөнүн көрдүк. Бир маалда эле токойдон кичинекей куделек пайда болду. Ал биздин топтошуп учкан арыларыбызды үркүттү. Куделектин үнүн туурап көргүлөчү. Ооба, куделек да өзүнүн болгон үнү менен кыйкырат экен балдар. Андан ары баратып биз кайсы канаттууну көрдүк балдар? Туура айтасыңар. Карганы көрдүк. Каргалар какылдайт балдар. Ка деп какылдайт экен. Азаматсыңар. Анан бир маалда эле балдар, токойдо катуу шамал пайда болду. Шамалдын үнүн угабычы? Азаматсыңар, шамал шуудурап деген үн чыгарат балдар. Ошентип балдар, катуу шамалдан кийин биз токойдон күкүктү көрдүк. Кана күкүктүн үнүн тыңшайлычы? Кантип сайрайт балдар? Күкүк сайрайт, Уктуңар, Азаматсыңар. Балдар, бизди курчап турган айлана чөйрөдөн ар кандай үндөрдү угууга болот экен. Азыр силер уккан үндөр жаныбарлардын, жаратылыштын үндөрү болду, Ал үндөрдү биз угабыз, анан айтабыз. Биз кулагыбыз менен угулган добуштар бул тыбыштар экен. Демек бүгүнкү сабагыбызда балдар силер менен тыбыш жана тамга жөнүндө маалымат алабыз. Сөздөгү айрым үндөр тыбыш деп аталат. Тыбыштарды белгилөө үчүн кабыл алынган шарттуу белги балдар бул тамга. Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар. Эстеп калдыкпы балдар? Кайра бир кайталап коеюнбу? Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар. Балдар, силер көрүп турган сүрөттөрдө күкүк, кирпи жана жемиш, анан даракты көрүп турасыңар, балдар. Балдар, жемиштер качан бышат эле? Туура айтасыңар. Күзүндө бышат. Азыр кайсы мезгил? Күз мезгили. Келгиле балдар. Алма жана алмурутту үзүк сызык менен белгилейбиз. Кана алмурутту коюп алып, үзүк сызыктардын жардамы менен тегерете сызып чыгабыз.
Жемиштерди чийип атабызбы балдар? Мен менен чогуу иштейбиз. Эгерде силерде алмурут жок болсо, башка мөмө жемиштерди алып чийсеңер болот. Кана мен чийдим, эми кыска сабагым, жалбырагым сызабыз. Мынакей балдар, мен алмурутту үзүк сызыктын жардамы менен чийип чыктым. Эми кайсы мөмө жемишти чийебиз балдар? Ооба, алманы чийебиз. Коюп алып, үзүк сызыктарды чийгенди үйрөнүп, мөмө жемишти тартабыз. Сызып атабызбы балдар? Балдар, мынакей мен үзүк сызыктардын жардамы менен алма менен алмурутту сызып алдым. Силердики дагы меникиден жакшы болду деп ойлойм. Апаларыңарга көрсөтүп, алма менен алмуруттун ичин боеп чыгабыз. Балдар, бүгүн биз силер менен тыгыш жана тамгалар жөнүндө маалымат алдык. Силерге түшүнүктүү жана жеткиликтүү болду деп ойлойм. Саламатта калгыла.